Ар кайсы улуттун ашканасына баш багып, түрдүү тамактардын жасалуу жолун көрсөтүп келген Наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы биз өзгөчө тамактардын жасалуу жолун көрсөтүп беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин чыгарылышыбыздын каарманы шаарыбыздагы Борсок кафесинин башкы ашпозчусу Гүлжамал Жумабаева. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биздин үйгө куш келипсиздер. Бүгүн жалпы телекөрүүчүлөргө жана ошондой эле биздин чыгармачылык жамаатка эмне деген тамактардын жасалуу жолун көрсөтүп бересиз. Бүгүн биз сиздерге Борсокто эң көп жасалуучу тамактардын жасалуусун көрсөтүп берейин деп чечтим. Булар эң негизгиден өзгөчө тамактар. Кайсыл тамактар жалпы телекөрүүчүлөргө айтып өтсөңүз? Азыр бизде бүгүн курица в остро-сладком деген тамагы, бул кыргыз тилинде тоок этинин төшүнөн ширин жана кычкыл даам бере турган тамак. Салат Цезарь баарыбызга белгилүү болгондой эле бизде эң жакшы өткөн салат Цезарь. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүдө чыныгы ашпозчудан өзгөчө даамдуу тамактардын жасалуу жолун алдыңкы мүнөттөрдө көрө аласыздар. Анда эмнелер керектелет? Мына ушул биринчи айткан курица в остро-сладком деп, же болбосо тооктун төш этинен жасалуучу тамак деп коелу. Мына ушул тамакка эмнелер керектелет айтып өтсөңүз. Бизге бүгүн тоок этинин төшү, кадимки эле күндү тамактарга колдонуучу пияз, томат пастасы, ачуу, таттуу, сахар кетет. Жакшы. Ал эми салатты биз тамакты жасап бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө айтабыз, рецепт. Анда тамак жасоонун баштадык. Ал ардактуу телекөрүүчүлөр, мен болсо сизге эмне кылып берейин? Эмнеден жардам берейин? Сиз азыр пиязды турай берсеңиз болот. Ага чейин мен тоок этин турай берейин. Пиязды кадимки эле тамакка тураганда турайбыз. Кадимкидей эле, күндөгүдөй эле тамакка туралганда. Бул тоок эти да кичине чоңураак болуп туралат. Анткени буну жегенде ушу кошулган тооктун этинин даамы чыгып туруш керек. Негизинен бүгүнкү күндө биздин улуттук тамактарга деле басым жакшы, бирок Европа тамактары көбүрөөк өнүгүп атат. Бизде ушул Борсокто көбүрөөк жакшы кеткен ушул биздин ушул тамагыбыз. Коноктордун баарына жагат. Демек, Гүлжамал, бүгүнкү жасалып жаткан тамак силердин ашканаңарда, силердин кафеңерде өзгөчө көп жасалат экен да, кадрлар көп сурайт деп айтып калдым да. Мына ушул сен эмгектенген кафе көбүн эсе кайсыл тамактарга басым жасайт? Бизде көбүнчө ушул тоок этинен жасалган курица в остро-сладком, шницель деген тамагыбыз бар. Говядина с овощами деп, бизде баары аттары ушу Европа тилинде жазылган. Курица кордон-блю. Улуттук тамактарда жасалабы? Жок, бизде улуттук тамактар жок. Демек, жалаң Европа тамактары. Ашканасында жасалуучу тамактар экен, жакшы. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер дагы бүгүнкү көрсөтүүнү жакшылап баамдап көрүп, башкы ашпозчудан көрүп үйрөнсөңүздөр болот. Анда азыр болсо биз этти кесип алдык, пиязды мына мүмкүн болсо турадык. Эми болсо эмне кылабыз? Эми буну казанга салып кууруйбуз. Этти пияз менен буга өзүнчө дагы кошулмаларын кошуп баштайбыз. Жакшы, анда газды жандырабызбы? Газды жандырабыз. Кадимки эле күндө колдонуучу суу майы мындан куюп алабыз. Бизге ушул май жетет. Тоок этин салып алабыз. Салгандан кийин сковородканы кызытпай туруп кызытуу жок. Кызытуунун кажети жок. Кажети жок. Анткени бул суу май азыр салаттарга да иштетилет. Бул баардыгы даяр болгон май деп эсептесек болот. Демек, ардактуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүнкү жасалуучу тамактын өзгөчөлүгү бул жерде гриль сковородкасында даярдалат экен дагы, анан кызытпай туруп эле майды куясыз дагы, артынан тош этти салып кеткенсиз, куурула баштады. Буга татымына жараша туз кошуп алабыз.
Жакшылап аралаштырабыз, анткени күйүп кетпеш үчүн. Бардык жагы бирдей куурулуш үчүн. Гүлжамал, айтсаң, биз жасап жаткан тамак курица остро сладкий тамагы канча мүнөттө даяр болот негизинен? 15-20 мүнөттө даяр боло турган тамак. Демек, бат эле даяр Бат болот. эле даяр Эгерде болот. конок келсе, түз түрдө конокко таң калтырып, же болбосо өзгөчө сезимдерди калтыруу үчүн мына ушундай өзгөчө тамактарды да жасап берсек болот экен, Болот. Жакшы, азыр салатка кам көрөбүз. Ал бул жакта биздин биринчи тамагыбыз болушат, экинчи тамагыбызды дагы жасай берели. Салат Цезарь салаты деп аталат, жогоруда айтканбыз. Эмнелер керектелет айтып? Буга китайский капуста дейбиз. Кытай капустасы, асай. Мол экен, Кытай капустасы же болбосо Пекин капустасы деп аталып жүрөт. Салат жалбырагы, Салат жалбырагы экен, дагы помидор, тоок этинин төшү дагы деле бизге керек болот. Сыр керек, Сыр, анан бул нандын кургатылганы, атайын кууруп даярдайбыз. Анан эң негизгиси Соус. Анда бул жалбырактарды даярдай берели. Катуу жерин алып, өзөгүн алып салабыз. Жалаң гана жумшак жерлерин алып иштетебиз. Кол менен эле турап салырбыз. Бычактын керектелбейт. Кереги жок бычактын. Эмеспи Гүлжамал айым, негизинен Европада же болбосо чет өлкөдө кээде мындай үй ашканалары деген ашканалар бар да. Ошол жерде бычак колдонбой көбүн эсе кол менен даярдап кылат. Ошол нерсеге мен өзү кызыгып көрүп, эмне үчүн булар кол менен даярдайт десе, көрсө бычакка тийгенде дагы кандайдыр бир реакция жүрүп, Тамактын даамдуулугу жетип айтып калат да. Ошол нерсеге да сиз да эске алыштырбайсызбы? Ооба, биз дагы кол менен жасайбыз. Ардактуу көрүүчүлөр, бул жерде азыр эски ашканалар курулуп атат, кызарып, Анан жанагы грилдин өзүнүн моундай сызыкчалары дагы этке түшүп баштады десем болот. Бул ашпозчулук кесипти кандай аркалап калдыңыз? Же үйдөгүлөр сунуштадыбы, же кээ бирлер баягы турмуштун айынан ушул кесипти аркалап калдым дегендер да болот да. Анан өзү негизи кызыгасызбы, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Турмуштун айынан десем деле болот. Чет өлкөдө иштедиңиз? Чет өлкөдө иштедим. Же атайын кулинарияга окудуңузбу? Жок, мен ал жактан сабак албадым, бирок чет өлкөдө иштеп келдик. Бул жака келгенден кийин бизди атайын Германиядан бренд-шеф келип, борсоктун поварларын, ашпозчуларын баарын окутуп даярдап кеткен. Демек, ардактуу көрүүчү, бүгүнкү коногубуз өзгөчө, өзүнүн кызыгуусу менен, өзүнүн таланты менен ашпозчулук кесипти аркалап жатат десек болот. Биз эми тамакка пиязды салып алсак боло берет, анткени бул жак этибизди көп деле кууруш абзел эмес. Анткени тоок эти көп курулбайт. Бат даяр болот. Бат даяр болот. Пияз кууругуча биз соусун даярдап алышыбыз керек. Ошондо бүгүнкү тамактын соусу кандай даярдалат? Азыр сиздерге мен баарын көрсөтүп берем. Кадимки эле суу. Бул сууга биздин өзүбүз күндө колдонуп жүргөн томат пастасы. Буну биз куурубайбыз. Сууга аралаштырабыз. Андан кийин жүгөрүнүн атайын ушундай кургатылганы бар экен, жүгөрүнүн кургатып майдаланган. Же болбосо жүгөрүнүн порошогу кебеги деп аталат. Дагы Андан кийин буга биз ачуу коюш үчүн кадимки эле баш калемпирдин кургатылганынан көп эмес, азыраак алып кошуп алабыз. ачуураак. Ачуу даам берет. Буга кайра эле
ширин даам бериш үчүн кадимки эле сахарды алып колдонобуз. Кум шекер кошот. Кум шекер кошобуз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү жасалып жаткан тамак бул Борсок кафесинин рецептине жасалып жатат болот. Анткени себеби Вьетнам ашканасында мына ушул эле тамак дагы башкача ыкмамен жасалат да. Себеп дегенде алдын ала соустар даярдалат, анан кум шекерди кайнатып, ушинтип даярдап, анан жасалгандары бар. Негизи ар бир ашкананын, ар бир ашпозчунун өзүнүн өзгөчө болуш керек. Сиздер менен бөлүшүп жаткан бул Гүлжамал деген айым, башка ашпозчу десем болот. Мына соусу даярдап калды. Ардактуу көрүүчүлөр, эми бул куурулган эт менен пиязга соусубузду куйсак боло берет. Эми бул кайнагыча биз бир 5-10 мүнөттөй күтө тура алабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн каарманы Борсок кафесинин башкы ашпозчусу Гүлжамал Жумабаева. Өзгөчө тамактарын жасоо жолун көрсөтүп жаткан кербезде азыркы учурда биринчи жасап жаткан тамагыбыз кайнап жатат. Биз эми салатка кам көрөбүз. Салаттын мына жалбырактарын майдалап алдык, кол менен бөлүп. Эми эмне кылабыз? Эми биз азыр биринчи кезекте мунун төшетин куруп алышыбыз керек. Бул деле бат эле даяр болот. Муну чукарак кылып турашыбыз керек. Анткени салаттын төшетинин формасы, көлөмү ушундай болуш керек. Анан төшетине дагы бирдемелерди кошуп кууруйсузбу? Айтайын дегеним, кээ сарымсак кошуп кууруйт, даамы жакшы болсун деп. Кээ бирлер дагы бир кошулмаларды кошушат да. Сиз эмне кошосуз? Биз буга азыр туз кошосуз. Кадимки эле туз, өзү тамактын даамын ачкан, эч кандай зыяны жок. Бул туз болот. Туз болот. Туз сөзсүз түрдө кошулат. Анан муну ушул жерде эле туздап даярдасак боло берет. Тузду сепкенден кийин жакшылап аралаштырабыз. Андан кийин бизге атайын өзүнүн татымына жараша кошулмасы бар. Бул деле ушул тоок этинин кургатылган кебеги деп айтсак деле болот. Же түшүнүктүү болуш үчүн бульон, тоок бульону. Тоок бульону. Приправалар, бизче айтканда азыр приправалар. Азыр эми биз кошпойбуз деген менен азыр бардык эле ашканаларда даамын чыгарыш үчүн мындай нерселер колдонулуп келет. Андай болбосо, нерсени дагы Гүлжамал сатып алып атканда сөзсүз түрдө анын сапатына көңүл буруш керек. Анан сакталуу мөөнөтүнө дагы өзгөчө көңүл буруш керек. Албетте. Буга деле кадимки эле суу майы керектелет. Буга биз кичине көбүрөөк май коюшубуз керек. Анткени бул жалаң гана майга пышкан үчүн майга жакшы кызарып курулуш керек. Демек, азыр сковородкада май кызыгандан кийин биз төшетин кууруп алабыз. Ага чейин сиздер биздин помидорду алып, помидорду кандай кылып кесебиз, айтсаңыз. Помидорду кадим төртбуштук эле кылып кесе беребиз. Төртбуштук кылып жегенге дагы жештүү болот. Өзү негизи черри помидор колдонулат. Бизде эми азырынча биз ага черри помидорлор бизге келе элек десек дагы болот. Кандай төртбуштук кесип? Төртбуштук эле кесе бериш керек. Веточкасын алып коесуңар. Биз эми бул майыбыз да даяр болуп калды. Казанга салабыз. Бул өтө тез даяр болот. Анткени биз муну өтө жука тураган үчүн батыраак куурулат. Эгер биз муну аралаштырбай турсак, тоок этибиз күйүп калат.
Биз эми даяр болгон салат жалбырагына азыр даяр болгон тоок этин кошуп алабыз. Бул жакта тууралган помидорду баарын аралаштырып, өзүнүн соусу менен аралаштырып тарелкага салсак болот. Жакшы. Демек үстүнө салат турбайбызбы? Азыр могу тоок эти. Эми үйдө ким кандай кааласа кошуп жесе болот. Анткени тоок этин көп каалагандар көп кошуп жесе болот. Азыраак жей истегендер азыраак кошуп жесе болот. Ар ким бул өзүнүн татымына жараша болот. Ал эми сиздердин кафеңиздерде мисалы бир салатта тоок эти канча грамм болуш керек негизи? 60 грамм болот. 60 грамм, Биз бул даяр болгон баардык кошулмалар кошулган салатыбызга соусту кошобуз. Бул соус канчалык көп кошулса, салат ошончолук даамдуу болот. Анткени салат Цезарь соусу менен. Өзү салат Цезарьге башка чет өлкөлөрдө сыр пармезан колдонулат. Бизде деле колдонсок болот. Анткени биз эми ушул сыр Тильзитский деген сырды, өзүбүздүн Кыргызстандын сырын колдонобуз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бул пармезан сыры Италиянын эң өзгөчө баалаган сыры десем болот. Негизи Цезарь салатына кошулат деп айтылат, бирок азыркы учурда биз бул сырды кошконубуздун себеби бизде бар азык-түлүктөр. Бизде бар азык-түлүктөр. Пармезанды дүкөндөрдөн табууга бир аз кыйыныраак, анан баасы дагы кымбатыраак десек болот. Кымбатыраак. Ошондуктан сиздерге дагы ыңгайлуу болсун деп, керектүү азыктарды дароо тапсын деп, биз Кыргызстандын сырын жетет. Колдонуп жаткан учурубуз. Мына сыр жетет окшойт. Жетет сыр. Биз бул даяр болгон салатыбызды дайын тарелкабызга салып алабыз. Ичинде кошулмалары аз болгону менен даамы аябай жакшы десек дагы болот. Кафелерде дейли, ресторандарда дейли өтө көп суралган салаттар. Анан көбүн эсе аял кишилер ушул салатты көп сунуштайт. Анткени себеби жеңил, анан сиңимдүү салат десек болот да. Даяр болгон салатыбыздын үстүнө даяр болгон сырды сээп алсак болот. Сыр канчалык көп болсо, салатыбыз ошончолук даамдуу болот. Бул нанды жөн эле жасабайбыз. Бул нанга кадимкидей эле төртүчтө кылып туурап алып, май менен кичине аралаштырабыз. Анткени биз жегенде бул катуу болуш керек. Кичине май кошуп, кичине туз койсок, нан аябай даамдуу болот. Демек, бул салатты жегенде сөзсүз түрдө нан кошпой эле жесе болот да? Болот. Ичинде катырылган наны бар, аны салатка сеип коебуз. Кантип себесиз? Азыр эми тамагыбыз даяр болду. Ага чейин биз бул ананас кошулат бул тамакка. Анткени бул дагы өзүнчө даам берет. Биз ананасты алып туурап алабыз. Көп чоң эмес. Төш этин кандай кылып кессек, ошонун көлөмүндө кылып кесип алабыз. Демек, бул тамакка консерваланган ананас кошулат. Ананас кошулат. Биздин тарелкабыз да даяр. Эми көптөн күткөн тамагыбызды салабыз, Кудам алайын. Биз алабыз. Бул салган ананасыбызды жакшылап аралаштырабыз. Биз ананастын эртерээк салып койгонубуздун себеби анткени бул муздак болот. Бул ысыкка түшкөндөн кийин ананастай кичине жылуураак болуш керек. Муздак болсо болбой калат. Демек, ысык тамак тартылыш керек. Арактуу теле көрүүчүлөр, көрүнүшү дагы өзгөчө, анан жыты дагы өзгөчө. Бүгүнкү тамак сөзсүз түрдө даамын бир аздан кийин татып көрөбүз дагы, анан баа беребиз. Кандай жасалыптыр экен? Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге бүгүн мен Сейит мырза чайдагы
даярдап берейин дедик. Бул бизде өзгөчө чай, борсокто бул дагы аябай жакшы көңүл бурулат. Анткени бул чайдын пайдалуу дагы көп, даамдуу десек да болот. Бул чай негизинен көк чай менен жасалат. Бул кан басымы жогору адамдарга аябай пайдалуу десек болот. Жакшы, кандай жасалат? Бул жака куяйынбы стаканга? Буга азыр биз биринчи кезекте кадимкидей лимонду алып кесип алабыз. Лимон бул билсеңиздер жалпы эле кан басымы жогору болгондорго пайдалуу. Негизи эле цитрус мөмөлөрү бул адамдын организмине пайдалуу десек болот. Биз лимон салып алабыз. Атайын бизге даярдалган сироп, жалбыз сиропу. Жалбыз сироп, же болбосо түшүнүктүү болуш үчүн орусча мята деп коет. Мята десек болот. Мятадан жасалган сироп десек да болот. Негизинен бул натуралдуу, натуралдуу эч кандай химикалык кошулмалар жок, Кандай жок. Жакшы, анын үстүнө чай куябызбы? Же азыр сахар, шекер салабыз? Шекер салып алабыз. Кум шекерди ким өзүнүн табитине жараша салса болот. Кээ бирки адам кум шекер ичпейт, кээ бирки адам ичет. Ичпейгендер кошпой койсо деле болот. Андан эч кандай өзгөрүү болбойт. Бул биз чайникте дамдалган чайыбыз. Көк чай. Мына араттуу көрүүчүлөр өзүңүздөр көргөндөй бул коктейль сыяктуу болуп калды. Бул бирок коктейль эмес, чай. Эми Гүлжамал айым даяр болгон тамактарды татып көрөлү. Кандай жасалыптыр экенин келиңиз. Биринчи биз тоок этин татып көрөбүз. Алыңыз. Бисмилла. Тамагыңыз даамдуу болсун. Чындыгында өзгөчө. Бул жерде аты айтып тургандай эле, чындыгында таттуу, анан ачуу. Жегенде биринчи таттуу болот, анан бир аз чайнагандан кийин уже ачуудан сезе баштайсыздар. Албетте. Сөздөрүбүздөн дагы даам татып көрүңүздөр. Келиңиз, сиз дагы татып көрүңүзчү. Ардактуу көрүүчүлөр, бул салаттын өзгөчөлүгү чындыгында сиз айткандай эле соусунда экен. Соусунун кошулмалары дагы сөзсүз түрдө ашпозчунун же болбосо өзүнүн ар бир ашкананын өзүнүн сырлары бар. Мына ушул сырлары менен өзгөчөлөнүп турат десем болот да, башка цезарь салаттарынан. Анан сөзсүз түрдө бул жерде баардык азык түлүктөрдү кошуп, чогуу биргеликте соус менен аралаштырганын дагы өзгөчөлүк берди десем болот да. Себеби энди помидорун жесең дагы же болбосо башка этин кошуп жесең дагы соустун даамы келип турат өзгөчө. Негизинен мага жакты. Сөзсүз түрдө салатты, анан этти жегенден кийин чай ичип коюш керек. Келиңиз чайды да көрөлүчү. Кандай жасалыптыр экен, анан өзгөчө чай. Атын кандай дедиңиз? Свежее дыхание деп айтылат. Бизче жаңы дем дегенди түшүндүрөт десек болот. Мына аты дагы өзгөчө экен. Чындыгында. Жалбыздын даамы. Жалбыздын даамы. Чындыгында өзгөчө даам берет экен. Сизге рахмат айтабыз. Атайын программага катышып, жакшы бир даамдуу тамактардын жасалуу жолун жалпы теле көрүүчүлөргө жана ошондой эле үй кожойкелерине үйрөтүп кеткениңиз үчүн ишиңизде ийгилик болсун. Дайыма кыргыз эли үчүн, кыргызстандыктар үчүн ошондой жакшы тамактарды жасап жүрө бериңиз. Атайын программаңыздарга чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Туура тамактанган адам ооруга аз салдырып, батсак айтып айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү тамактар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.